Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бул видео сабакта биз сиздер менен тажвид деген эмне экендиги жөнүндө жана ошондой эле тажвид илими кандай бөлүмдөргө бөлүнөт экендиги жөнүндө кеп кылабыз. Бисмилла. Эң эле алгач Куранды окуу бизге эмне үчүн керек? Куранды окуу биздин ибадатыбыз үчүн жана ошондой эле Алла менен болгон мамилебиз үчүн керек. Эми Куранды туура окуш керек дейбиз. Куранды туура окуу бизге эмне үчүн керек? Куранды туура окуу биздин ибадаттарыбыздын туура болуусу үчүн жана ошондой эле Алла менен болгон мамилебиздин кемчиликсиз болуусу үчүн керек. Эми Куранды туура окуш үчүн бизге эмне керек? Куранды туура окуш үчүн биз тажвид деген илимди билүүбүз керек. Тажвид илими өзү эмне? Тажвид деген сөз араб тилинде жаввада южаввиду тажвид же болбосо хассана юхассину тахсин деген сөздөн алынат дагы. Анын мааниси оңдоо же болбосо кооздоо деген мааниде которулат. Эми жалпысынан айтканда, тажвид илими биздин Куран окуп атканыбызда же болбосо намаз окуп атканыбызда ар бир сөзүбүздүн жана ошондой эле ар бир эрежени туура окуганды үйрөткөн илим болуп саналат экен. Эми тажвид илими кандай деңгээлдерге бөлүнөт? Тажвид илими жалпы 3кө бөлүнөт. Биринчи бөлүк бул тажвиддин башталгыч таанышуу деңгээли. Бул бөлүктө биз араб тамгалары менен, анын айтылып чыкчу жерлери менен, анын бөлүнүүсү менен, аракеттер менен жана ошондой эле тажвид илиминин башталгыч деңгээлине тиешелүү бардык белгилер менен таанышып үйрөнгөнүбүз туура болот. Экинчи бөлүгү бул тажвиддин негизги баскычы. Бул баскычта биз буга чейинки таанышуу деңгээлиндеги таанышкан бардык белгилерибиздин арасында пайда болгон маселелер жөнүндө кеп кылабыз. Мисалга айтканда, нун тамгасынан кийин баланча тамга жолуккан болсо кандай эреже пайда болот жана кантип окулат? Созулма белгисинен кийин баланча бир тамга келген болсо кандай эреже пайда болот жана кантип окулат? Деген сыяктуу кантип деген суроолор пайда болгон бардык маселелердин бардыгы ушул баскычта, ушул деңгээлде үйрөтүлөт. Үчүнчү бөлүгү бул тажвид илиминин эң жогорку деңгээли. Башкача айтканда, бул ижаза жана кыраат илимдеринин деңгээли. Ижаза алган адам бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бери келген чынжырчага уланган каары. Ал эми кыраат илимдери бул Курандагы белгилүү бир сөздөрдү, белгилүү бир айтылышка өзгөртүп окуганды үйрөткөн илим. Башкача айтканда, ихдинас сиротал мустаким деген сыяктуу жерди ихдинас зиротал мустаким деген сыяктуу кылып өзгөрткөн жерлердин бардыгы ушул кыраат илимине тиешелүү. Бул илимдер тилекке каршы биздин өлкөбүздө жогорку деңгээлде өнүгө элек, бирок Кудай буйрса бул күндагы алыс эмес деген ишеничтебиз. Эми алгачкы эки бөлүккө кайтсак. Тилекке каршы биздин элибиздин деңгээли азыркы учурда алгачкы биринчи башталгыч таанышуу деңгээлинде. Жана мына ушул таанышуу деңгээлин биз толугу менен түшүнүп, жалпы ар бир теманын ичине сиңип кирип, ар бир теманы туура так үйрөнгөн болсок, анда кийинки экинчи жана үчүнчү баскычтарга өтүшүбүз Кудай буйрса жеңил болот. Ал эми мына ушул биринчи жана экинчи баскычты биздин Куран курсубузда толугу менен үйрөнүп окуп чыксаңыз болот. Эгерде сиз дагы Куран окуганды үйрөнүүнү кааласаңыз, болгондо дагы Куранды жогорку деңгээлде окуп, буга чейинки айтылган биринчи жана экинчи баскычты толугу менен түшүнүп, структура менен окуганды үйрөнүүнү кааласаңыз, анда ылдыйдагы шилтеме аркылуу биз менен байланышыңыз.